Alloh taolo maqtovlar janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salavattар болсын. Бүгін Аллах таоланың берген тауфиқы менен неғматымен сабақ баштайбыз. Biz buға чейин 4 хадис алған екенбіз. Birinchi Allohning hadisi innamal amal binniyat. Amalдар ниетке жараша болады деген хадис аламыз. Екінші хадисimiz алдағы Омар ибн Хаттабтың хадиси. Исламның 5 ұстыны, иманның 6 ұстыны жана ихсанның 2 дәрежесін аламыз. Üçüncü hadis İslam 5 usulünün üstünde kurulgan diye hadis alamız. Dördüncü hadisimiz adamın jaralысы. Adam jaralganda enin içinde 40 gün uyugan su болады. Keyinki 40 günlükte uyugan kan болады. Keyinki 40 günlükte uyugan et боларын алды. Қарасаңыздар мындай хадисте жинағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистер аябай көп та. Ошол хадистердин арасынан аябай диндин негиздери болгон хадистерди жинаганда. 5-чи хадисибиз бул бидатка тиешелүү да. Себеби үстүртөн исламды үйрөндүк, үстүртөн ыйманды үйрөндүк, үстүртөн адамдын жаралысын үйрөндүк. Ар бир амалга кирүүнүн астында ниет керек экенин үйрөндүк. Эми адам исламды үйрөнгөндөн кийин исламга жаңылык киргизбегиле, бидат киргизбегиле, Kur'an менен суннада келген нерсе менен чектелгиле дегенди айткысы келип атат да. Ушул 5-чи хадисти Айша небесинин хадисин алып келген экен. Бул хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Мен ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фаху радд. Кимде ким ислам дининде бир жаңылык киргизе турган болгон болсо, ошол нерсе динден болбогондугу үчүн ал өзүнө кайтарылат дейт. Өзүнө кайтарылат дейт. Бул хадис Бухари, Муслимде келген. Екінші риwayatында, Муслимдин риwayatында "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фахуа радд" дейт. Кимде ким бир амал жасаса, ошол жасаган амалы Кур'ан менен суннадан болбосо, динибизден болбосо, ал өзүнө кайтарылат дейт да. Себеби бидат жасагандар эки түрлүү да. Кээ бир адамдар бидатты киргизет, ошо менен кошуп жасайт. Бир жаңылык динди киргизет дагы, өзү кошуп жасайт. Көпчүлүк адамдар өздөрү жаңылык бидат исламга киргизбейт, бирок бирөөлөрдүн имамдардын илими жетпей каталашып киргизген бидаттарына амал кылышат да. Себеби ошол нерсени алар исламдан деп ойлошот да. Ошон үчүн мына ушундай экен. Бидат эми ислам дининде урматтуу туугандар аябай чоң кайтарылган амалдардан да. Ошон үчүн пайгамбар ушул жерден катып айтып атат, ал өзүнө кайтарылат. Аллахтын астында кабыл эмес деп атат да. Бидат ислам дининде ал айтылган сөздөрдө болот. Мисалы зикирлерде, дуаларда, жана башка салаваттарда боло берет. Ошондой эле амалдарда болот. Намаздарда, орозолордо, зекеттерде жана башка жалпысынан жасала турган амалдарда дагы бидат киргизилет экен да. Баягы адамдар тарабынан. Үчүнчүсү ишенимдерде. Ишенимдерде Аллах тааланын ысымын кайтарат, Аллах тааланын сифаттарын кайтарат, Аллах тааланын сифаттарын бурмалайт, өзгөртүшөт, тавил кылышат. Мына ошол бир ишенимдерде же болсо хабарахат, жалгыз келген кабарды албайбыз дейт, жана башка толтура ишенимдер бар да. Албетте мунун баары исламда бидат өзүнө кайтарылат да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз ислам динин мыкты үйрөнүшүбүз керек дагы. Эч качан ислам динине жаңылык киргизбеш керек да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тактап айтканда тирүү кезинде жаннат менен сүйүнчүлөнгөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана тирүү кезинде жаннат менен сүйүнчүлөнгөн сахабаларга жана андан кийинки илимдүүлөрдүн эң мыктысы болгон табийиндерге жеткиликтүү болгон дин алхамдулилла бизге да жеткиликтүү болот да. Алар бизден намаздан дагы, зикирден дагы, ибадаттын кайсы түрү болбосун, ишенимден дагы баардыгынан бизден туура жана жогору болгон да. Эгер ошол нерселерге ушул нерсе жеткиликтүү болсо, албетте анда бизге жеткиликтүү да. Бирок жок, пайгамбарыбыз чектелген Кур'ан сунна менен чектеле албаймын. Сахабалар чектелген ибадаттар менен чектеле албаймын, ага сабыр кыла албаймын. Мен бул жакта Кур'ан менен суннаттагы амалдардын баарын амал жасап койдум. Мен дагы бир нерсени чыгарышым керек. Дагы бир жаңы ибадаттар барбы деп Кур'ан менен суннада келбеген ибадаттарга аракет кылуу, изденүү, умтулуу
Бұл адашуының адашушылығы. Мұсылман адам ешқашан мындай нәрсеге барбашы керек. Барыңар білесіңдер, Аллахтың астында ибадат қылыш үшін қанша шарты бар? Ибадат қылуда 2 шарт бар. Біріншісі адам шын ықыластан жасаш керек. Рия қылбай, ширк қылбастан Аллах үшін. Екіншісі жасаған амалы Құран менен суннаға дал келіш керек. Егер ықыласы болып тұрып, жасаған амалы суннаға дал келбесе, бұл да Аллахтың астында қабыл емес. Же болса, жасаған амалы Құран менен суннаға 100% төрт тарауынан дал келіп, бір ықылас болса, бұл да Аллахтың астында қабыл емес екен. Екеуі сөз болуш керек екен. Мысалы, қабырға барғандар, аларда ықылас бар. Қабырға барып, олияны ортомчу қошады. Бұларда ықылас бар бі, жоқ бі? Алар ыйлағанда көзінен жаштар судай ағады. Ықыласы көрініп тұрады. Бирок Аллах менен өзінің ортасына олияны ортомчу қою, бұл ширк. Аллахтың астында бұл ибадат қабыл емес. Біреулер намаз оқиды. Намаз Құран менен суннада келгендей төрт тарауынан тең сүннетке дал келеді. Бирок бирөө көрсүн үчүн, бирөө окусун үчүн окуйт. Кабыл бе намаз? Намаз кабыл эмес. Ошон үчүн ар бир мусулмандын жасаган амал Аллахтын астында кабыл болуш үчүн мына ушул 2 шарт сөз болуш керек экен. Кандай гана ибадат болсун, мен ал тилмен айтылып турган ибадаттар болобу, жүрөк менен ишенимдер болобу, ошол нерсеге дал келиши керек экен. Себеби Ирбад ибн Сария радияллаху анху хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Уякум ва мухдасатил умур" дейт. Мен силерди динге киргизилген жаңылыктардан катуу эскертемин. Фа инна кулла мухдасатин бида. Динге киргизилген бардык жаңылыктар булар бидат дейт. Карала, билген жок, динге киргизилген бардык жаңылыктар бидат. Ва кулла бидатин далал алим, бардык бидат бул адашу дейт. Ошон үчүн бидаттын жакшысы жок. Бидаттын бардыгы адашу. Пайгамбарыбыз салам динге киргизилген жаңылыктардын баары бидат, ал эми бардык бидат адашу дедиби? Болду. Адам бул нерседен өтө сак болушу керек. Бул хадис сахih, Абу Давудта келет. Адамдар кеде бир бидатты өзү чыгарышы мүмкүн, же өзү чыгарбаса да бирөөнүн чыгарган бидатына өзү амал кылып, өзүнүн амалы менен чектелбестен ошону адамдарга таратып, тарашына себепкер боло турган болгон болсо, ал үчүн дагы күнөөкөр болот да. Күнөөкөр болот. Мисалы, Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде-ким адашууга чакыра турган болгон болсо, ошол адашуунун күнөөсүн алат" дейт да. Жана ошол адашууга чакырганда канча адам ага ээрчип ошол адашууга амал жасай турган болгон болсо, ошонун күнөөсүн дагы көтөрөт. Ошолордун күнөөсүнөн эч бир нерсеси кемитилбей толугу менен алат дейт. Ошон үчүн бир бидатты сен киргизип койдуңбу, же киргизилген бидатты эл арасында таратышка, таралуусуна себепкер болдуңбу, бүттү кыямат күнгө чейин башында сага бир эле адам ээрчиген өзүң балаң. Эми сени тегереңдеги эч укпайт. Балаңга үйрөт болсун бидатты, а балаң 10 адам үйрөттү. Кыямат күнгөлгө чейин ал 1 миллион адамга чейин тарап кеткен болгон болсо, эртең Аллахтын астында ошончо адамдын күнөөсүн көтөрүп олтура бересиң. Аллах сактаган болсо. Ошон үчүн өтө сак болуш керек. Хадис Муслим келет. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында жашаганыбыз үчүн көп нерсе билбейбиз. Пайгамбарыбыз заманында сахабалар бидатка аябай катуу мамиле кылышканда, ошон үчүн ал учурда бидат болбогон. Жок эсе болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра риwayat хадисте кыямат күнү жакындаганда ошондой бир адамдар чыгат дейт. Алар жалганчылар жана даджалдар дейт да. Жалганчылар, даджалдар силерге ошондой бир хадистерди алып келет. Өзүңөр да укпаган, атаңар да укпаган ошондой хадистерди алып келишет дейт да. Мен силерди алардан катуу эскертемин. Силерди фитнага салып, адаштырып коюусунан өтө сак болуңар дейт. Кыямат күнү жакындаганда ошондой бир адамдар чыгат дейт. Алар эмне? Жалганчылар. Бир диндин ичине кирип алып, диндин атынан сүйлөйт. Алар жалганчылар, даджалдар дейт да. Ошолордон өтө сак болот. Ошон үчүн азыркы учурда даджалдардын аябай көйгөн учуру. Жалганчылары аябай көйгөн учуру. Ислам дининен сүйлөйт. Сакалды койгон келиштирип, башка селдени кийген таптаза кылып, баскан, жүргөн, жүрүшү, турган турушу бардыгы бир илим эсинде көрүнөт. Бирок
сен жана атаңда укпаган хадистерди алып келиши мүмкүн да. Бидаттарды, ширктерди алып келет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, өтө сак болуш керек. Бул хадис Муслимде келет да, барыңыздар билесиздер. Бидаттан өтө сак болуш керек, урматтуу туугандар. Себеби бидат адамды динден чыгарбайт да. Кээ бир бидаттар бар, адамды динден чыгарат. Кичинекей бидат менен ал бидатчы болот да. Эгер ага икмаматул худжа далил тургузулган болгон болсо, ал анда бидат элеринен болуп саналат. Бирок ал эми чоң бидат кылган болсо, адамды имандан, исламдан чыгара турган, анысы менен ал мусулмандардын жамаатынан чыгып, ыймансыздарга түшүп калат да. Ошон үчүн бидаттан өтө абайлаш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хаваристе турасында мындай деп айтканда: "Ямруқуна мин ад-дини кама ямруқу сахму мин ар-рамия" дейт да. Хавариштер дейт, алар динден чыгып кетишет дейт. Туура атылган нерсеге кирип, бир тарабынан кирип, экинчи тарабынан чыгып кеткен сыяктуу дейт. Мисалы, жаа менен бир териге мелдеп туруп алсаң, териге кирип, нар жагынан чыгып кетип турган болгон болсо, дал ошондой хавариштер дейт, жасаган бидаттар менен туура жанын огу бир тарабынан кирип, экинчи тарабынан чыгып кеткен сыяктуу, алар да динден чыгып кетет дейт. Хадис Бухариде келет бул. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бидат бул өтө коркунучтуу нерсе да, өтө абайлаш керек. Себеби көбүнчө бидатка сала турган адамдарды, ал кимдер? Адамдарды бидатка сала тургандар карапайымдар эмес да. Адамдарды бидатка сала тургандар булар илимдер, имамдар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабан радияллаху анху риваят хадисте: "Иннама ахафу ала уммати анаимматул мудиллин" дейт. Мен өзүмдүн үммөтүмө адамдарды адаштыруучу имамдардан коркомун деген да. Башчылардан жана исламга чакырган чакыруучулардан, имамдардан коркомун деген да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, албетте илим элеринин туура жолго чакыргандары бар, жана илим элеринин адашууга чакыргандар бар да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушул жерде катуу эскертип атат да. Адамды биз сөзүнө же болбосо бир келбетине, баскан жүрүшүнө, турушуна алданбашыбыз керек. Биз анын оозунан чыгып аткан сөз Куран менен Сунна чыгып атабы, же Куран менен Сунна чыккан жок, ошого караш керек да. Ар бир айткан бир маселе айтты, маселенин артында ошол нерсеге Куран менен Суннадан далил болгон болсо, ал кабыл алыныш керек. Ал акыйкат. Ал эми Куран менен Суннадан далил болбойбу? Ал кайтарылат да. Эмнечи? Ошон үчүн биз эч кандай алданбашыбыз керек. Себеби илимелери Куран менен Суннаны аябай бекем карманган илимелери, алар Куран менен Суннаны аябай жогору коет да, барынча. Ар бир маселеге далил сурашат. Алар Куран менен Суннаны бекем кармап, бүттүк мейли намазында болобу, жүргөн жолунда болобу, ибадаттарында болобу, акыйдасында, ишениминде болобу, бүттүк маселеде Куран менен Суннатты жогору коюп, өзүнүн акылын Куран менен Суннадан жогору койбойт да. Ал эми бидат элери, алар Куран менен Суннага ага башка булактар менен бирдей эле. Мисалы, Куран менен Суннаны карманышат, ошо менен кошо алар ишенимдеринде жана башка ибадаттарында акылга сүйөнүшөт. Жада калса кээ бирлер ачык айтат, Куран менен Сунна акылга карама-каршы келип калган учурда биз акылды жогору коебуз дейт. Себеби адамдын акылы бул биринчи туруш керек дейт да. Кээ бирлер болсо жалган окуяларга, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки келаткан кылымдарда ар кандай окуялар болгон да, кыссалар болгон. Кысса деп коет окуялар. Сахабалардын окуялары, имамдардын окуялары, ошол окуяларга сүйөнүшөт. Ошол окуялар менен адамдарды жакшылыкка чакырып жамааттан кайтарышы мүмкүн. Же болбосо бир түштөргө, өздөрүнүн алымдарынын түштөрүнө сүйөнүшөт. Ошо түштөрүндө баланча имам мындай деп айтты, же пайгамбарыбыз мындай деп келди деп туруп, ошол түштү дагы булак катары көрүп алган да. Ал эми ахли суннада булак катары диндин алына турган булак канчабы? Эки. Куран, Сунна жана сахабалардын ижма болгон бир ооздон келишкен нерсеси да. Ал эми ар кандай жамаат тайпалар бар, алардын булактары Куран менен Суннадан да алат. Бунусу туура. Сахабалардан да алат, бунусу туура. Бирок андан тышкары түштөн алат. Түштө ал дин алынбайт да. Жана тажрибадан алат. Жана кыссалардан, окуялардан, жалган окуялардан алат. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын атынан жалган айтылган хадистер бар да, токулма хадистер, дин душмандарынан. Ошолорду дагы алышы берет.
жана дайыф хадистер бар, амал болмой турган. Ошол дайыф хадистерге да сүйөнүп, мына ошолордон алып, алардын дини бир сөз менен айтканда мындай: кайсынысы сунна, кайсынысы бидат экенин өздөрү да ажырата албай калганда. Ошон үчүн өтө абайлаш керек. Бизден булак бар, алхамдулилла. Эми биз бидаттын аябай коркунуч деп айтып атабыз. Бирок алгач өткөн сахабалардын, табииндердин сөздөрүнө бир кирели. Алар эмне дейт? Алардан асылар келет. Мисалы Абдуллах ибн Масуд айтат: "Ал-ихтисаду фис суннату ахсану минал иштихади фил бидат" дейт да. Бидатта умутууга караганда сүннөттө келген нерсе менен чектелүү бул жакшы дейт. Кээ бир адамдар бар, эртеден кечке чейин бир амалдар жасайт. Бияка барыш керек, тияка барыш керек, тыныш керек дейт. Бирин дагы сүннөтүн таппайсың. Кээ бир туугандар бар, бир эки амал жасайт. Эртемен турат, күн чыкканча зикир кылат, андан кийин духа намазын окуйт. Ошо менен болду, ишине кетет. Бардыгы сүннөттө келген, мына ушул нерсе жакшы да. Аз болсо дагы сүннөт менен чектелүү. Эртеден кечке чейин 20 саат бидаттын үстүнө ибадат кылганга караганда алдаганча жооп турат да. Мына ушул нерсе менен ушул нерсени айтып атат да. Көрөм, ошон үчүн бирөөлөр көп амал жасаса алданбаш керек да. Субханалла, мен болсо 5-6 сүннөт менен жүрөм. Тегилер болсо субханалла күнүнө жүздөгөн ибадаттар кылып атат. Артта калып кетме окшойт дебешиң керек да. Сен иншалла алдыдасың да. Кимде ким ихлас менен сүннөттүн үстүндө болсо, ал алдыда да. Ал эми кимде ким ихластын үстүндө болгону менен жасаган амалдары сүннөттөн болбосо, иншалла сен кыямат күнү аны өзгөрөсүң да. Көрсөңөр, ошон үчүн алдамаш керек. Хасан Басри айтат: "Силер мухажирлердин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын кадыр баркын билгиле. Жана алардын издерин ээрчигиле. Жана мен силерди адамдар динде чыгарган жаңылыктардан катуу эскертемин" дейт. Себеби жаман нерселердин эң жаманы динге киргизилген жаңылыктар дейт да. Көрсөң, мына имамдар ушинтип эскертип келген адамдар да. Себеби эмне үчүн эскерткен? Өздөрүнүн заманында көптөгөн жашынакай адамдар, адеп акылактуу, акылдуу, жашынакай динге карманып келген адамдар ушундай бир нерселер менен бидат жолуна түшүп, адашып, кийинчерээк ошол бидат ээлеринен болуп келаткандарын булар өз көздөрү менен көргөн да. Ошон үчүн катуу эскерткен бидаттанчы. Абу Идрис Хавлани айтат: "Мечитте өчүрө албаган, күйүп жаткан отту көрүшмө караганда, өзгөртө албаган бидат мен үчүн оорураак" дейт да. Мисалы мечитте бир мечит күйүп аткан болбосо, өртөнүп аткан болбосо, ушул нерсе ал үчүн жакшыраак экен да. Биякта мечитте адамдар бидат жасап, динди өзгөртүп атканына караганда. Себеби бул бидатты динге киргизгенден көрүп, мечиттин өрттөнгөнү мен үчүн жеңилдик деп атат. Себеби өрттөнсө эртең кайра тургузуп койсун мечиттечи. Бирок мечитте бидаттар болуп аткан болбосо, бул анда дин өзгөрүп кетип атат да. Мечитти акча менен тургузуп коюш жеңил, бирок киргизилген могул бидатты өзгөртүү бул оор да. Себеби алар аны ишеним катары көрүп алган. Ошол нерсе менен күндө эртең менен же кечинде Аллахка сыйынып, ошол менен биз Фирдауска жетебиз деп жүрөт алар. Сен ага 100 жол айт, 1000 жол айтсаң укпайт, ал дин деп билет да. Көрөм, ошон үчүн бидатты өзгөртүү бул өтө кыйын. Ботту өчүрдөн дагы. Мисалы имам Мавза айтат: "Исбир нафсак аля сунна" дейт да. Өзүңдү сүннөткө сабыр кылдыр дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө өзүңдү сабыр кылдыр дейт. Себеби көп адамдар өзүнүн сүннөткө сабыр кылдыра албайт да. Биякта сүннөт турса, биякта сүннөткө каршы нерсе турса, ошого ээрчип кете берет да. Бул жакшыраак экен, аябай мага жакшы көрүндү дебеден ээрчип кете берет да. Бул айтат: өзүңдүн нафсыңды сүннөткө ээрчитүүгө үйрөтүп, жана ошол нерсеге сабыр кылдыр дейт. Алгачкы өткөн муун кайсы нерседе токтосо, сен дагы ошол жерден токтогун дейт да. Алар эмнени айтса, сен дагы ошол нерсени айтканың. Алар бир нерседен тыйылса, сен дагы ал нерседен тыйыл дейт да. Алгачкы өткөн имамдардын жолу менен жүргүн, ошолордун изи менен баскын дейт да. Себеби аларга жеткиликтүү болгон нерсе сага да жеткиликтүү болот дейт да. Алгачкы өткөн сахабаларга, табииндерге, табииндерге жеткиликтүү болгон ибадат бизге да жеткиликтүү. Ошолорго бейишке киришине, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүүгө максат эмне? Максат миллиард деген ибадаттарды кылыш керекпи бизге? Же Аллахтын ыраазылыгына жетип бейишке кирүүгө? Максат эмне? Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алганда, диндичи. Динди бул канчалык сен эл жасабаган ибадаттарды жасасаң,
ошончолук сен кыямат күнү ар бирден соптон алганда эле баарынан өзүп кетесиң деп түшүнүшүң жок, андай эмес. Аллах Таала ибадатты бизге миллиондоп берген эмес. Аллах Таала бизге саналуу гана ибадаттар берген. Саналуу гана. Ошол саналуу ибадаттар менен пайгамбарыбыз, сахабалар бейиштин бийик орундарына көтөрүлгөн тирүү кезинде эле. Эми биз дагы ошол ибадаттар менен чектелсек, биз да көтөрүлөбүз. Аларга жеткиликтүү болгон ибадат бизге да жеткиликтүү. Андан ашчан бизге кереги жок да. Себеби ал нерседен Аллах Таала ыраазы эмес. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөт эмес. Ошон үчүн Аллах ыраазы болгон нерсе, ал нерсе эмне? Ошол ислам. Аллах Таала исламдан ыраазы болду. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дини. Бүгүн силердин диниңерди толуктап бердим дейт. Жана ошол толуктап берген динден ыраазы болдум дейт. Аллах Таала биринчи толуктап берди. Ыраазы болдубу? Алхамдулилла. Эми ошол толуктап берген динге биз ыраазы болуп, аз болсо дагы ошол нерсеге ыраазы болсок, нафсың сени жок аз болуп атат бул. Сен деген аябай аракеттүүсүң. Бул жакта элдерди көрүп атасың. Сүннөттө жок намаздар менен кетип атат. Бирөөлөр сүннөттө жок орозолор менен кетип атат. Жана бирөөлөр сүннөттө жок жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтарып, арган нерсени кылып атат. Сен аяктан кур калып атасың. Бисе жок. Сен алгачкы үммөт ыраазы болгон нерсеге ыраазы бол да, ошо менен чектел, Алла Таала сенден ыраазы болот. Андан кийин Абдулла Мубарак айтат. Билесиңер, а? Абдулла Мубарак кайсы кылымдар болгон? Абдулла Мубарак түрктөрдөн болгон, а? Абдулла ибн Мубарак 118-жыл төрөлүп, 181-жылы каза болгон хижранынча. Ошондо экинчи кылымда болуп атат да. Экинчи кылымда жашаган адам. Ошол айтып атат. Мен дейт, бүгүнкү күнү дейт, бир адамдын сүннөттүн үстүндө Аллах Таалага жолугусун керемет деп билемин дейт да. Бүгүнкү күндө бир адамдын Аллах Таалага эч кандай бидат жасабастан сүннөттүн үстүндө жолугусун мен муну керемет деп билем дейт да. Керемет деп билесиңерби? Ар ким колунан келе бербейт. Мужиза пайгамбарлардын мужиза берилген, а имамдарга, алымдарга эмне берген? Кээ бир солих адамдарга, инсандарга керемет берип коет Аллах Таала. Адамдардын колунан келбеген бир кереметти берип коет. Мен аны керемет деп билем дейт. Бир адамдын азыркы күндө дейт да, бүгүнкү күндө, могул заманда дейт. Бир адамдын Аллах Таалага сүннөттүн үстүндө эч кандай бидат жасабастан жолугусун мен керемет деп билем дейт. Демек, бидат ошол учурда эле аябай тараган да. Эгер ошол учурда эле аябай тарап, бир адамдын сүннөттүн үстүндө өтүп кетиши керемет болуп аткан болгон болсо, азыркы учурда андан кийин 12 кылымдан кийин эмне деп ойлойсуң? Бидатка башы тыкпаган адамды табышың азыр Аллах бар чекесине өсүң болот да. Будан эмнени түшүнсөк болот? Адамдардын бидатка түшүп кетүүсү өтө жеңил экенин. Имам Шафи айтат. Бир мусулмандын дейт, Аллах Таалага ширк жасабастан, ширктен башка күнөөлөр менен жолугусу бидат менен жолугусуна караганда алдаганча жакшыраак дейт. Аллах Таалага ширктен башка күнөөлөрдүн бардыгы менен жолугусу бидат менен жолукканга караганда жакшыраак дейт. Түшүнүр маселесин? Имам Шафи рахмалла. Кара ошол заманда эле. Себеби ширк бул адамды имандан, исламдан чыгарат. А бул эмне дейт? Ширктен башка күнөөлөр менен дейт да. Ширктен башка кандай гана күнөө болбосун. Чоң күнөөлөр. Ошолор менен, ошолой күнөөлөр менен Аллах Таала жолугусу бидат менен жолукканга караганда алдаганча жеңил дейт да. Себеби бидат бул күнөөлөрдүн күнөөсү. Чоң күнөөлөрдөн дагы, зинадан дагы, уурулуктан дагы, адам өлтүрүүдөн дагы, 100 адам, 1000 адам өлтүргөндөн да бидат чоң турат да. Ширктен кийин эле турат. Ширктен кийин турат да бидат. Себеби ал деген бидат эмне үчүн чоң? Себеби ал бидатка кабылган адам аны ибадат деп билет да. Аны башыңды алып салам десең дагы аны таштайт. Хавариштер кезинде сахабалар менен согушту го. Жада калса бирөөлөрү Османдын башын төбөлөп туруп өлтүргөндө, Османды өлтүргөндө башын төбөлөп туруп, басып туруп, бүгүнкүдөй бейишке алып бара турган ушул амалдай амал мен билбейм деген да. Кара, Османдын башын төбөлөп туруп айткан. Бидат ушундай да. Адам бидатка түшүп калса, кабылса, ал нерсе менен Аллах Таала сыйынып атам деп ойлойт алчы. Аллах Таала ушул нерсе менен менин даражамды көтөрүп атат.
Фердаустамага ой бийик үйлөрдү салып атат. Ар бир адамды өлтүргөн сайын же болбосо ар бир ошол бидат намазды окуган сайын, бидат зикирди кылган сайын, бидат салаваттарды айткан сайын, жана башка ширктерди кылган сайын ал рахаттанат. Сен андан тиеп койсоң же нааразы болуп койсоң, сага ал нааразы болуп сени адашкан деп билет. Ошон үчүн өтө этият болуш керек. Азыркы учурда бидат аябай көп эмеспи? Анан бул нерсе бидат десең, жок бул бидат эмес. Бул бидат хасана дейт да. Жакшы бидат дейт. Себеби исламда бидат хасана, жакшы бидат деген нерсе бар, жана бида ас-сайя, жаман бидат деген нерсе бар. Ошон үчүн биздин кылып аткан амалдарыбыз бул жакшы бидат дейт да. Эмне далил десең, кээ бир далилдер бар дейт. Алар шубхаттар бар да. Күмөн саналган нерсе бар. Негизи исламда жакшы бидат, жаман бидат деген нерсе барбы? Жок. Себеби жогоруда хадис көрдүңөр, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динге киргизген баардык жаңылыктар бул бидат деген да. Баардык деп айткан да. Пайгамбарыбыз бөлгөн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баардык бидат деп туруп анан бири гана могул нерселер жакшы бидаттар деп пайгамбарыбыз айткан эмес. Баардык динге киргизилген нерселер бидат деген да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, анти бөлүү мүмкүн эмес. Мисалы алардын өздөрүнүн шубхаттары бар. Ал шубхатка аларды да салып койгон адамдар бар да. Эмне далил десе алар айтат, мисалы Омар ибн Хаттабтын заманында билесиңер, ага чейин тарава намазын адамдар жалгыз окуп келген да. Омар ибн Хаттабтын учуруна келгенде Омар ибн Хаттаб ошол сахабаларды бир имамга, Убай ибн Кааб деген имамга артына уютуп, тарава деген намазды ошону жинаган дейт. Анан кийин мындай деп айткан дейт. Жинап туруп, "Ни'матул бидату хадиhi", бул кандай жакшы бидат болду деп айткан дейт. Бул айткан нерсе, бул хадис сахих. Бирок буну кандай түшүнөбүз? Буну алымдар айтышат, бул жерде бидат дегендеги сөз тилдик мааниси бар жана шариаттык мааниси бар да. Мисалы, бида деген тилдик мааниси, ислам келгенге чейин арабтар бида деген сөздү колдонгон да. Бида деген сөз эмне? Бул жаңы деген которулат да, тилдик мааниси. Ошон үчүн тилдик мааниси бар, шариат мааниси бар. Омар ибн Хаттаб бул жерде шариаттык мааниси эмес, шариаттык мааниси бул динден болбогон жаңы нерсени киргизүү. Шариаттык мааниси. Тилдик мааниси жаңы нерсе болду. Ошон үчүн Омар ибн Хаттаб буну тилдик маанисинде сүйлөгөн. Бул жерде шариат маанисинде сүйлөй тургандай, динге мынакей пайгамбарыбыз кайтарган бидатты киргиздик деп айта тургандай, Омар ибн Хаттаб андай нерседен алысты. Бул биринчи. Экинчиден, Омар ибн Хаттабтын киргизген имамдын артына жинаганы бул Омар ибн Хаттаб өзү кылганбы? Жок, өзү кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда эле Айша нерсени келет Бухарида. Пайгамбарыбыз учурунда эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда эле адамдар тарава намаз жамаат менен окуган. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе важип болуп калышынан коркуп токтотуп койгон да. Анан кийин Абу Бакирдин учуру келет. Анан Омардын заманы келет. Омардын заманы келгенде баягы адамдар түшүндү да. Баягы тарава намазын жамаат менен окуу бул важип эмес экенин түшүнгөндөн кийин эмне болду? Ошол түшүнүп өчкөндөн кийин Омар ибн Хаттаб бул нерсе важип эмес, бул деген мустахаб сүннөт амалдарын деп туруп, Убай ибн Каабтын артына кайта баягы пайгамбарыбыз учурунда жасап жүргөн амалды жинайт да. Ошон үчүн Омар ибн Хаттаб жаңы нерсе чыгарган жок. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи учурунда бар эле намазды кайта жаңыртып койду да. Кайта жинап койду. Бул биринчи. Экинчиден, жок, Омар ибн Хаттаб өзү чыгарды десең, анда Омар ибн Хаттабтын өзүнүн чыгарганы дагы бул мусулмандар үчүн сүннөт болуп эсептелет да. Себеби пайгамбарыбыз хадисте алейкум бис суннати ва суннати хулафа ар-рашидин деген, менин сүннөтүм менен менин сахабаларымдын, халифалардын, тура жолдо болгон халифалардын сүннөтүн бекем кармаңыла деген да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биринчиден бул сүннөтү болгон. Ошону Омар ибн Хаттаб кайта тирилтип койгон. Жок ал деген десеңер, анда Омар ибн Хаттаб өзү чыгарган десеңер, бул нерсе туура эмес. Бирок Омар ибн Хаттаб өзү чыгарса дагы бул эмне? Бул мусулмандар үчүн сүннөт да. Ал эми жанагы бидат деген сөздү карманып алып бул жерден Омар ибн Хаттаб тилдик маанисинде сүйлөгөн. Мисалы зекет тилдик мааниси көбөйүү, өсүү. Шариатта мааниси зекет берүү.
Мысалы ас-соладың тілдік мәнесі баяғы ислам келгенге чейин сола деген сөзді қолданған да. Сола деген сөз, ас-сола деген бұл дуа қылу болған да тілдік мәнесі. Шариғат ислам діні келгеннен кейін бұны ас-сола дегенде такбирменен башталып қайта таслимнен бүте тұрған намаз мақсат қылынған да. Көрдің бе? Шариғатта мәнесі. Ошон үчүн әрбір нәрсенің тілдегі мәнесі бар, жанагы шариғатта мәнесі бар. Омар ибн Хаттаб бұл жерде сөйлегенде қайсы тілмен сөйлеген? Тілдік мәнесімен сөйлеген, өзінің тілі да. Бұл жерде Омар ибн Хаттаб не айтып сөйледі? Тілдік мәнесі бида деген эмне? Жаңы да. Ниъматул бидату хази дегенде бұл жаңы нәрсе болды дегенде. Дұрыс айтқандачы. Жаңы нәрсе болды. Бұл жерде Абу Бакирдің учурунда 4 жылдығы бар, Омар ибн Хаттабтың да бір нече жылдығы бар да. Ошол учурда бір белгилүү бір заманда кылынбаган нерсени мынакей эми кылдык, жаңы болуп атат деген нерсени максат кылып атат да. Ал эми бул нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда болгондугу үчүн Омар ибн Хаттаб кылып атат да. Бул биринчи шубахаттары. Буга ушундай жооп берет. Бул жерде бидат деген нерсе динде бір жакшы бидат бар экенине далил барбы? Далил жок. Алыстан дагы, жакындан да жок да. Бирок адам бир ширкти кааласа, ширкти жакшы көргөндөр ширк кылууну кааласа, же бидатты жакшы көргөндөр бидат кылууну кааласа, ал табылат ал бирдегилерде. Бая жумурткадан кырыз дегендер бар го. Дал ошондой бир кычыкты издейт дагы, ошол кычыктан бир эш табылат да. Аларга мындай эме жок да. Сөз кеп жок да. Кана ушул жерде Омар ибн Хаттаб ушул сөз айткандан кийин бир бидат чыгардыбы? Динде жок бидат кылдыбы? Кылган жок. Түшүнүктүү болуп атат ал. Бул нерсе мурун бир белгилүү убакыт болбочу эле. Ошол нерсе болуп атат, жаңы нерсе болуп атат деп атат. Ошол. Бул биринчи шубахта. Экинчи шубахаттары Пайгамбар хайса "Ман санна фил ислам суннатан хасана". Кимде-ким бир исламда жакшы сүннөттү тирилткен болгон болсо, ага соо берилет, ага ээрчигендердин сообу кыямат күнүгө чейин үзүлбөй берип турат деген хадис бар да. Ушул жерден да аялар айтат. Карасаң, ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким бир исламда жакшы сүннөттү тирилтсе деп атат. Демек, жакшы сүннөт болгон сыяктуу, бул жакта жакшы бидат да бар дейт да. Карагыла. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде жакшы бидат дедиби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү менен булардын сөзү экөө асман менен жердей арасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламда жакшы, кимде-ким бир жакшы сүннөттү тирилсе, ага сооп берилет. Жанага канча адам ээрчиген болсо, кыямат күнгө чейин ошонун сообу баары берилет деп атат да. Булар болсо жакшы бидат бар демейт деп атат да. Бул жерде пайгамбар бидат деп айткан жок. Себеби пайгамбардын учурунда аябай абалдар оор болгон, кийимдери авраттарын жаппаган, абалдар оор болгон бир адамдар келет да, мусулман адамдарчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын абалын көрүп кейит. Анан сахабалар аларга садака жинап берүү үчүн сахабаларды садакага чакырат да. Ошондо бир сахаба капка болгон терген баягы немелерин, тамактарын жыйнап алып келип пайгамбар арасына төгөт. Ошолорго садака кылып. Ошондо башка адамдар дагы сахабалар аны көрүп туруп, барды колуна келген нерселерин берип садака кылышканда, пайгамбарыбыз муш хайс айтканда, кимде-ким исламда бир жакшы сүннөттү тирилсе, амал кылса, ошол сүннөт тирилткендиги үчүн башка адамдар да ошого ээрчиген болсо, ошолордун баарынын соога жазылат деп айтканда, тактап айтканда баягы биринчи садака исламда сүннөт да. Ушундай садакага адамдар муктаж болуп атканда садака сүннөтүн тирилткендиги үчүн канча адам ээрчит ага. Ошонун соогунду аласың, сен баардыгын аласың деген нерсе максат кылып атат. Көрдүңбү? Булар ушул нерседен жакшы бидат бар, бидат хасана деген нерсе бар деп кайта бул жактан бирдекен чыгарып жүрүп атат. Бул жерде пайгамбарыбыз жана сахаба биринчиден бидат чыгарган жок. Экинчиден пайгамбарыбыз жакшы бидат бар деп айткан жок, туурабы? Жанагы сахаба динге бар садаканы амал жасап тирилтип атат. Пайгамбарыбыз аны мактап атат да. Бул жерде бир жакшы бидат бар деп ушундай хадисти далил кыла турганда бул хадис алардан алыс да. Болбосо хадис өз сахih. Ошон үчүн буларга далил барбы? Далил жок. Үчүнчү булардын күмөн санаткан далилга нерселери мындай деп атат. Мисалы Осман радhiyallahu жума намазында биринчи азанды Осман радhiyallahu чыгарган билесиңер, а? Биринчи азанын Осман кошконда, пайгамбар учурунда бир азан анан камат эле болгон. Имам минбарга чыкканда азан айтылган, анан кутба кылган,
хутбадан камап айтылып намаз окуп отурган болгондо жумачы. Жуманын астында жарым саат мурун азан айтып атпайбы? Ошол азанды Осман радияллаху анху кошкон. Эмне үчүн? Адамдарга эскертүү максатында алдын ала намазга даярданыш үчүн. Анан булар айтат, мынакей Осман радияллаху анху деле динге бул жаңылык киргизбедиби? Бул деле жакшы бида болуп атпайбы дейт. Биринчиден, бул сен эмессиң. Же сен ээрчиген илим ээси же имам эмессиң. Бул Осман радияллаху анху бул. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан. Менин жана менин туура жолдо болгон халифаларымдын жолун ээрчигиле. Алардын жолун бекем кармаңгыла деп буйруган. Эгер сенин көздөп аткан бая бидатыңды да чыгарган имам же алым же өзүң бидат чыгарган болсоң, сен да ушул хадиске кире турган болгон болсоң, тафаддал анда. Анда сенин бидатың дагы жаңы чыгарган нерсең дагы сүннөт болот. Бирок сен ушул Омарлардан, Омар, Осман, Али халифалардан эмессиңби? Анда мынча болот да. Сага хадис келген жок. Анда Омардан, Османдын динге бир нерсе кошкон болгон болсо, албетте бул Аллах Таала алдын ала билген. Келечекте Омар эмнени кошот, Осман эмнени кошот, Аллах Таала биле эле. Пайгамбарына кабар берген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мана ошолорду динден де эсептегендиги үчүн эмне деген? Менин жана Осман, Омар, Абу Бакир, Алилердин сүннөтүн жолун бекем кармала деген. Ошон үчүн алардын бир динге кээ-бир кошкон нерселери бул сүннөттөн болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын буйруган нерсени эсептелет. Ал эми 1,5-3 кылымдан кийин, 2 кылымдан кийин, 5 кылымдан кийин болуп туруп, мен дагы ошолордун катарында болчумун, мен айтылда калып турмун дей турган болгон болсо, Алла адашу. Же болбосо да кээ-бирлер мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху учурунда Куран жиналган эмес дейт. Пайгамбар заманында чындыгында Куран бир китеп болуп чыгарылган эмес да. Бирок качан чыгарылган бул? Абу Бакирдин заманы келгенде башталган да. Андан кийин аны Омар радияллаху анху бүтүргөн да. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бүтпөй калган? Жиналбаган. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жихадтар менен алек болгон, дин таратуу менен жана башка муктаждар аябай көп болгон, вахий түшүп турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху учурунда Куранды жазгыла деген да. Куран терилерге, доскаларга жазып турган. Бирок вахий бүтүшү менен пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтүп кеткен. Анан ушул нерсе кимдерге калган? Сахабаларга калган. Аны өзү айтат атпайбы? Абу Бакир, Омар, Осман, Али халифалардын жолун бекем кармагыла деп атпайбы? Мына ошол халифалар ушул нерсени жыйнаган. Алхамдулилла, бул динден болуп эсептелет да. Анан ушул нерсени кармап, жо Абу Бакир менен Омар Куранды бир китеп чыгарбадыбы? Жана башка нерсе деп эмесе айтабыз биз, жок, хадисте келген адамдар алар. Алардын бир динге бир кошкон нерселери бул бидаттан болуп эсептелбейт. Тескеринче сүннөттөн болуп эсептелет. Себеби пайгамбар менин сүннөтүм менен алардын сүннөтүн жолун бекем кармала деп айткан. Ошон үчүн сен алардан эмессиңби? Анда сеники бидаттан болуп эсептелет деп айтабыз да. Мына ушул окшон нерселер. Анан да бир сүймө нерселер бар. Ошо окшогон бир алсыз да. Бир сөз менен айтканда жумурткадан кыр өздөй да. Жумурткадан кыр өздөй. Бул жакта турган ачык далилдерди мисалы карасаң, Имам Малик айтат: "Ман ибтада фил ислам бидатан яра хасанатан фақад заманна Мухаммадан хана рисала" дейт. Кимде ким исламда бир бидат чыгарып, ошол нерсени жакшы бидат деп ойлой турган болгон болсо, анда ал ойлоп тур дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динге кыянатты кылды, динди толук жеткирген жок деп ишениптир дейт да. Ошон үчүн адам бир абайлаш керек да. Себеби алымдар айтат, алар же дин толук эмес деген ишеним бар дейт. Же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи толук жеткирген эмес динди, динге кыянат кылган. Же болбосо алар өздөрүн Аллах Тааланын ордуна коюп алып, мен силерге шариатты берүүчү менмен дегендей бир ишенимге болушу мүмкүн дейт да. Ошон үчүн бир динге бир жаңылык кошуудан, же болбосо бир динге бир жаңы нерселерди киргизүүдөн өтө мусулман адам этият болуш керек. Себеби коркунучтуу да. Бул даримий деңгээлде буласачы. Абдулла Омар айтат: "Күллү бидатын долала ва нурахан насу хасана" дейт да. Бардык бидаттар адашуу, мейли аны адамдар хасана, жакшы бидат деп ойлошсо дагы дейт да. Сахаба айтат: "Мейли аны адамдар жакшы бидат деп ойлошсо дагы динге кирген бидаттар адашуу" дейт да. Ибн Баттуда келет, асар сахih. Жабир ибн Абдулла келген хадисте.
Пана айтады, шаррул умур мухдасатуга, жаман нерселердин эң жаманы динге киргизилген жаңылыктар дейт. Ва кулла мухдасатин бида, бардык динге киргизилген нерселердин баары бул бидат. Ва куллу бидатин долала, бардык бидат адашу. Ва кулла долалат финнар, алем бардык адашу бул тозокко алып барат дейт. Хадис Насаиде келет 1573 номерде. Эми ушул хадисти карай турган болгон болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эмне дейт? Кээ бир динге киргизилген нерселер бидат дедиби? Же бардыгы дедиби? Пайгамбарыбыз жаман нерселердин эң жаманы бул динге киргизилген жаңылыктар дейт. Биринчиси карап коюп. Экинчиси кулла мухдасатин бидат. Бардык динге киргизилген жаңылыктар бул бидат дейт. Же бауду кээ бирлерди айтты? Жок, бардыгы дейт. Динге киргизилген бардык жаңылыктар бидат дейт. Ва кулла бидатын долала, алем бардык бидаттар адашу, жана бардык адашу бул тозок алып барат десе, 3 кылымдан кийин, 5 кылымдан кийин, 10 кылымдан кийин бир адамдар чыгып алып, эмне дейт? Жо бир жакшы бидат бар десе, анда кимдин сөзүн алабыз? Ошол алымдын сөзүн алабызбы? Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн, сахабалардын сөзүн алабызбы? Ким сөзүн алабыз? Өзү неге шариатта биз кимге ээрчүүгө буйрулганбыз? Аллах Тааланын буйругу кимге болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ээрчүүгө буйруганбы? Же болбосо кээ бир адамдарга ээрчүүгө буйрулганбы? Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчүүгө буйрулган. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын сөзүн алабыз да. Жакшы бидат, жаман бидат бар дегендерден ушул нерсени далил кылат. Карагыла, мисалы кээ бир алымдар болгон дейт. Жакшы бидат бар, жаман бидат бар деп айтышкан дейт. Аларга кандай жооп бересиңер дейт да. Ахли сүннат алымдар дейт. Субханалла дейт да. Сенде тараза иштейби дейт да. Биринчиден бидат жок, динге киргизилген нерсенин бардыгы адашу бидат деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дейт. Пайгамбарыбыз менен кошулуп 100 миң деген сахабалар турат дейт. Бул жакта Имам Малик, Имам Ахмад, жана Хасан Басри, толтура табиндер, Суфян Саури, Суфян Уайна, Абдулла Мубарак, жана башка динге кызмат кылган, Аллах Таала динди ошолорду себеп кылып сактап койгон имамдар турат. Табииндер, табаатендер. Ошолордун баары турса, сен бир 6-кылымда келген, 7-кылымда келген, же 14-кылымда келген бир 10 чакты же 15 же 20 бир 50 же 100 бир имамды же алымдын сөзүн кармап алып, кийинки бидат хасана бар деген бул деген таң калышы дейт да. Сен монча пайгамбарыбыз өзүнө эле сөз жеткиликтүү дейт да. Бирок ошо менен кошо 100 миң деген сахабалар, табииндер, табииндер, имамдар турса, сен ошолордун баарын таштап коюп туруп, саналуу бир жаңылган, айткан сөзүндө далил болбогон жогоруда уктуңар да, ошондой адамды ээрчип кетишиң, албетте бул сенин динди түшүнүшүңдүн өтө төмөндүгү дейт да. Бул сенин кемчилигиң дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз Куран менен Суннаны карай турган болгон болсок, Куранда да, Суннада да бидаттардын баарын адашу деген да. Бөлбөгөн, баардыгы адашу деген. Себеби эгер жакшы бидат, жаман бидат боло турган болгон болсо исламдачы, анда ошол жаман бидат менен жакшы бидатты кантип ажыратабыз? Ким ажыратып берет бизге? Мисалы мен бирдекени чыгарамын дагы, бул бир зикирди чыгарамын дагы, бул жакшы бидат дейм. Сен келип туруп, бул бидат жаман десең, мен айтам да, кандайчы жаман? Сенин кылып жүргөн бидаттарың жакшы дагы, мен чыгарсам эле жаман болуп калабы? Жаман экен далил берейин да. Сенде далил жок. Жакшы менен жаманды ким ажыратып берет бизге? Себеби бул хадистен чыккандан кийин ажырата турган эчтеке болбой калат бизде. Жакшы бидат, жаман бидат деп ушул эрежеге түшкөндөн кийин болду, бул жакта уже баардыгы жакшы болот да. Бирөө жаман десе эле, ошону чыгарган алым кандайча жаман? Сеникин баарын эле жакшы деп келдик го. Эмне далилиң бар? Менге да жакшы. А сен бул жакта Куран менен Суннада келген ибадаттар менен чектелип, анда жок нерселерди баарды бидат деп эсептесең, сахабаларды, сенде маселе жеңил. Туурабы? Бар нерседе, далил бар нерсени сен сунна деп эсептейсиң, ибадат деп эсептейсиң. Жок нерсени бидат деп койсоң, бул алхамдулилла. Себеби бияқта ажыратып турган нерсе бар. Бирдекени чыгарса, бир зикирди чыгарса, бир намаздын түрүн чыгарса, орозонун түрүн чыгарса, далил алып кел дейсиң да. Сен эмес, ал далил алып келиш керек.
Kur'an менен sunnadan eğer dalil akılıp bere albayбы, анда бидат. Kur'an менен sunnadan dalil akılıp берсе, биринчиден алып келген далили сахih болуш керек. Экинчиден ошол далил ошол маселеге дал келиш керек. Ал эми дал келбеген хадис алып келип сени катырып кетпеш керек. Мисалы жаналар алып келатпайбы далилдерди. Далилдери бул жака тиешеси жок да. Тиешеси жок далилдер менен dalil so'radi, bu qilamiz. Allarga qanday dalil kerak ele? Allarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dinde yaxshi bidat bor, jana yomon bidat bor deb aytsa, shunday hadis bo'lgan bo'lsa, Allohu akbar, anda biz bar turbabi deb barimiz mo'ynamoqmiz. To'g'ri? Anday hadis yo'q bo'ldi-ku. Boshqa masalaga kelgan hadislarni eптеп o'zlarini bir qarapayım dinden ıslah olan adamlar aldap saldap андай kılgı mümkün емес şeriattачы. Şeriatta мындай mümkün емес. Ana hurmat tuğanlar bidat bul dinde ayağı olur da korkmuştu. Mesela Abdullah Abbas'tan kelgen Aksad aytat Yati ala nas min amin illa ahdasu fihi bidaten dedi. Adamlarga jıl жаңырып келген сайын адамдар бидат чыгара беришет, жана сүннөттөрдү өлтүрө берет дейт. Канчалык жыл жаңырған сайын адамдар эмне кылат экен? Бир бидатты чыгарып, кайта бир сүннөттү өлтүрүп экен. Ошон үчүн карасаң, Абдулла Мубарактын учурунда жанында сөз айткан болгон болсо, бир адам сүннөт үстүндө өтүп, керемет болуп отурган болсо, карама болуп отурган болгон болсо, азыркы учурда көп адамдарды бидаттын үстүндө жүргөнүн көрөсүң да. Себеби үчүн адамдар жыл өткөн сайын бидаттарды киргизе берип, адамдарды ушу бидатка батырып койгон, алар ал нерсени динне деп ойлоп алган да. Бир суроо. Эмне үчүн Аллах Таала жана пайгамбары динге жаңылык киргизүүдөн кайтарган? Суроо. Хаос болуп кетти. Өзүңүз айткандай баш аягы жок болуп кетти. Мына ушул да. Аллах Таала эмне үчүн динге жаңылык бидат киргизүүдөн кайтарган деген суроого кандай жооп беребиз? Эгер кайтарбаганда ар бир эле адам динге же ар бир эле алым динге бир жаңылыктарды киргизүү мүмкүн болгондо, анда биз 14-кылымдабыз, Биз анда кайсы нерсе сүннөттөн, кайсы нерсе сүннөт эмесин билбей жасаган ибадаттардын көпчүлүгү адамдар өздөрү чыгарган же илим эле алымдар чыгарган бидаттар менен синип калыш толук мүмкүн болмок. Адамдар ал 1-кылымда болобу, 10-кылымда болобу, кыямат күнгө жакын болобу, Аллах Тааланын өзүнө Аллах буйруган, пайгамбар көргөзгөн ибадат менен гана сыйыныш үчүн Аллах Таала кайтарган. Мына максат ушул. Азыр ошол кайтаргандын өзүндө көптөгөн адамдарды бидаттын үстүндө көрүп атабыз, туруп отур эмеспи? Кайтаргандын өзүндө сен ушундай нерсени көрүп аткан болгон болсоң, эгер кайтарылбаганда, анда Аллаху акбар, бардыгыбыз анда бидаттын желеңге туруп жүрмөк билебиз. Аллах бидат кылган адамдар, урматтуу тугандар, алар бул бидатты бир күнөө Аллах Таала мени азаптайт деп ишенишпейт. Ушул амал менен Аллах Таалага жакындап атабыз, Аллах Таала биздин күнөөбүздү кечирет, бейиште даражасы көтөрөт деп син жүрөт да. Ал бул ибадат каяктан алган? Алар өздөрү ерчиген алымдарга ээрчип кетип берет. Агымга кирип алган, ошол агымдын алымдарын бир чоң бир имамдай көрүп алган. Жада калса ошол имамдары bir hadisти, бұл hadis sahih емес. Бұл hadisке амал қылмайды. Sahih hadisке амал қылмайды, осы амал қылмайды. Же осы hadistin манисін, бұның манисі мындай емес, тигиндей деп қойса деле, ошол ишеніп кетіп береді адамдар. Жада қалса аяттың өзін, бұл Құранда мындай аят бар екен ғой, ошол бізге қарсы келіп қалып атат десе, бұл аяттың манисі мындай деп түздөн түз анық мани беріп тұрған аяттағы манисі мындай деп өзет қойса, адамды ешіп кетіп береді. Мына ошол. Ошондой, ошон үчүн бүттү эмнеге тагылат? Бүттү келип сабасыздык тагылат да. Бидаттын келип чыгышы сабасыздык. Ана алар бидат элери же бидат жасагандар алар тооба кыла бербейт. Себеби жасап аткан ибадатты бейиште жаражай көтөрүлө тутканбызда кантип тооба кылат адам? Ошон үчүн пайгамбар хадис келгенде, Анас ибн Малик менен хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Инналлаха хаджаба таубатан кулли сахибил бидат." Аллах Таала тооба кылууну ар бир бидат ээсинен жаап койгон тосуп койгон дейт.
Тоба кылса Аллах Таала тобасын кабыл алат. Бирок тоба кылыштын өзү жабылган экен. Тоба кылбайт экен. Бул хадистин маанисин Имам Ахмад айтат. Хадистин мааниси Аллах Таала бидат элерине ошол жасаган бидатынан тоба кылышка тавфик бербейт, жардам бербейт деген. Себеби ошон үчүн Аллах Таалага жакындап атам деп аткан, жакындап атам деген ишенмей кетип аткан адам кантип тоба кылат? Тоба кылууга жасаган бидаттардан тоба кылууга тавфик берилбейт экен, жардам берилбейт экен. Сен өлгөнчө ошонун үстүндө өлөт. Ошон үчүн кээ бир бидатилерин камап койсоң дагы ошо разы да, ошонун үстүндө өлүп кетет да. Башыңды алам, азыр муну сен ташта десең дагы, жок мен ушунун үстүндө өлүшүм керек дейт да. Канча деген зикирчилер бар. 40 жылдан деп коч. 40 жылдан мурункучуларда зикирчилер бар болчу. Чилтеңге 40 жылдан деп коет. Жердин астына кирип зикир кылгандар бар болчу. Азыр чыгып алып бийлегендер бар азыр. Жанагы азыр бидат эмес, жада калса жанагы арбак колдойт деп аныктан анык адамды исламдан, ыймандан чыгарып аткан ширкти де кылып атпайбы? Эгер ширкти аныктан анык кылып аткан болгон болсо, мана сатан арбагы урат деген эмне? Ширк эмес бул. Ширктин дал өзү да. Ширк болгондо да кичинекей ширк эмес, чоң кил деген ширк да. Качан көрдүң эле сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн алдыңкы учурдагы бир чоң бир адамдардын атын айтып, баланчан арба урат дегенин уктуң эле. Же Абу Бакир, Омар, Османдардын пайгамбар өтүп кеткенден пайгамбарыбыздын арба урат дегенде качан уктуң эле? Се пайда берүү, зыян берүү кимге таандык? Аллахка таандык. Муну пайгамбар 23 жылдык пайгамбарлыгында ушуну терең жеткирип, сахабаларды тарбиялап койгон. Менден эч кандай, мен болгон Аллах Тааланын элчисимин. Силерге вахиди жеткиремин, Аллах Тааланын динин жеткиремин. Ал эми менде пайда, зыян менде жок. Кабырга сыйынбагыла, пайгамбарларга сыйынбагыла, Иса алейхиссаламга сыйынганда пайгамбар тура деди беле? Адамдар Исаны мактап көтөрүп сыйынып кеткен сыяктуу мени өлгөндөн кийин мени көтөрүп сыйынып кетпейли деп кайтарган хадисте. Мисалы мындай аят бар. Алимрон сүрөсүнүн 106 аятында эртең кыямат күнү кээ бир адамдардын жүздөрү карайып, капкара болот дейт. Ал эми кээ бир адамдардын жүздөрү нурланып, жаркырап турат деген аят бар да. Ошол аяттын тафсиринде ошол адамдар кимдер дегенде Ибн Касирдин тафсиринде алып келет. Абдул Аббас деген белгилүү сахаба бар десеңер, ошол сахаба бул бидат элер деген. Жүздөрү карайгандар кыямат күнү булар бидат элери, ал эми жүздөрү жаркырап нурланып тургандар булар сүннөт элери деген. Ошону тафсирлеген. Ошон үчүн бидат элеринин жүздөрү эртең карай турат да кыямат күнү. Ошодон билесиңер кыямат күнү. Ал урматтуу тугандар, бидат бул адамды үммөт бөлөк жарат. Азыр биз эмне үчүн жанагы кээ бир туугандар менен келишпей атабыз? Себеби бидат кылат. Сүннөттө жок, пайгамбарыбыз кылбаган, сахабалар кылбаган, табииндер кылбаган бир жаңылыктарды бидаттар кылышат. Ташта десең жок, таштай албайбыз. Сен биздин алымыбыз чыгарып берген, тиги алымыбыз чыгарып берген дешет да. Ой, балекет алымы чарча дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген несимен чектелди десең, макул болушпайт. Ошол себептен арабызда келишпестик бар, туурабы? Эми бизди бөлүп аткан нерсе эмне болот? Биз бидат чыгарган жокпуз, жаңылык чыгарган жокпуз. Алар чыгарып жаңылык. Ошол жаңылыкты кайтарсак, алар бизден бөлүнүп атат да. Демек, исламга бидат киргизилсе, ошол бидат жамаатты, мусулмандарды, үммөттү бөлөт экен да. Се аятта айтат Аллах Таала: "Вала таттаби субула", силер ар кандай адашкан жолдорго ээрчибегиле. "Фатафаррaqu бикум ан сабилихи", себеби ал ар кандай жолдор силерди Аллах Тааланын туура жолуна адаштырып коет дейт. Ошон үчүн адам бидатка түссө, ширкке түссө, насихат кылынып, тоба кылып кайтып кетсе, алхамдулилlah жакшы. Бирок ал кайтпай, таштабай, кетип бере турган болгон болсо, анданын жасаган ширктери, бидаттары үммөттү бөлөт экен да. Себеби эч качан ширк менен тавхид бир жерде болбойт, жана ошондой эле бидат менен сүннөт да бир жерде болбойт. Себеби эки башка нерсе да. Ахли сүнна менен ахли бида эки башка. Дагы бидаттын бир коркунучтууларынан эртең бидат элери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кыямат күнү адамдар тирилгенде эң биринчи каяка барат? Өзүнүн Ахават көлүнө барат. Көлүнө барып өзүнүн көлүндө үммөтүн күтүп отурат да. Үммөтү ошол көлгө келип, суусап келип, баягы кабырда жатышканда суусап келип ошол көлдөн суу ичет. Ал көлдөн суу ичкен адам кайда суусабайт да. Ошол көлгө келатканда периштелер кээ бир адамдарды ичейин деп калганда ыргытат да, периштелер оңго болсо болчу. Ошондо
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул менин үммөтүм дегенде пайгамбарыбыз айтылат: "Иннака ла тадри ма ахдасу бa'dak" дейт да. Сен өтүп кеткенден кийин булар динге эмне деген жаңылыктарды киргизгенин сен билбейсиң деп айтылат да. Себеби пайгамбар өтүп кеткенден кийин алар динге көптөгөн жаңылыктарды, бидаттарды киргизген себебинен Аллах Тааланын аскерлери, периштелер аларды сууга жеткирбей туруп, ичирбей туруп атат экен да. Бидат элин азабы. Бул Муслим деген хадисте. Жада калса бидат ээлеринен нафил намазы дагы, фарыз намазы дагы кабыл кылынбайт экен да. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Аби Талиб риwayat кылган хадисте пайгамбар айтат: Меккеде харам деп коет го. Харам дегенде чеги бар да Меккедечи. Мадинада да бир чеги бар. Мадинаның бир районунан экинчи бир районуна чейин пайгамбар чектеп койгон да. Ошонун ичи харам деп коет. Ал жерде эч кандай бир күнөөлөр кылынбайт да. Дарактар сындырылбайт, күнөөлөр кылынбайт, жаныбарларды өлтүрүлбөйт жана башка. Мадинада да бар бул, Меккеде да бар да. Пайгамбар Мадинада турат. Мадинада баланча орундан тигинчи орунга чейин харам деп атат. Чек ушундай дейт: кимде ким ушул жерде бидат чыгара турган болгон болсо, же бидатчыга жардам бере турган болгон болсо, ага Аллахтын лаанаты болот, жана периштелердин, жана жалпы мусулмандардын лаанаты болот дейт да. Карагыла. Хадистин андысында Аллах Таала кыямат күнү алардын сорфундагы жана адлындагы кабыл кылбайт дейт. Сарф деген эмне десе, сарф дегенде имамдар бул нафил намаз деп түшүнүшкөн да. Ал эми адыл деген бул фарз намаз дейт да. Бидат чыгара турган болсо, же бидат эсине үйүнө киргизип сактап коргой турган болгон болсо, ага Аллах Тааланын, периштелердин, жалпы мусулмандардын каргышы болот экен. Ал эми ошол адамдын эртең кыямат күнү Аллах Таала нафил намазындагы жана фарыз намазындагы кабыл кылат экен да. Себеби ошондой бир берекелүү жерде динге жаңылык киргизген деп үчүн да. Бул хадис Бухари, Муслимде келет. Ошон үчүн мисалы Макка, Мадинага барсаңар, ал жакта бир ширкти көрбөйсүң, Ширкти көрбөйсүң. Пайгамбарыбыздын кабырына барсаң, ошол жерде аскерлер колун көтөрүп дуа кылба дейт, кабырга сыйынба дейт, пайгамбарыбызды чакырба дейт. Жөн гана ассаламу алейкум я расул деп саламың айтып кетип кал дейт. Деп ошол жерде 10 деген аскерлер ошодо жүрүшөт. Ширк кылба дейт. Пайгамбарга сыйынба, сен Аллахка сыйын дейт да. Ошентип аскерлерди дайындап койсо дагы, ошол биз тараптан барган кээ бир адамдар бар. Ошол аскерлерге болбой пайгамбарыбыздан дуа кылып, пайгамбарыбызга жалбарып, пайгамбарыбызга чакырып, эгер ошол жерден чыгарып ийсе дагы алызыраак барып алып туруп пайгамбарга дуалат. Ошондой адамдар бар да. Ошон үчүн Макка менен Медина дүйнө жүзүндө бир гана ушу Медина менен Меккеде, Сауд Арабиясында шариаттын негизинде өкүм жүргүзүлөт. Куран менен суннат. Ошол жерде Аллах Таала сактап койгон. Туура хадисте келгенде жылан ийинен чыгып кайткан сыяктуу нур кайсы жерден чыккан болгон болсо, кайта ошол жерге кайтат деп хадис бар да, Муслимдечи. Ошол адам ыйман да. Ыйман, илим. Ошон үчүн бир гана өлкө бар, Сауд Арабиясы болду. Куран менен өкүм жүргүзгөн. Албетте кээ бир кемчиликтер бар. Кемчиликтер ага түшүнүш керек да. Кээ бир арам нерселер болушу мүмкүн. Ал деген эмне? Ал деген бул кыямат күнүнүн жакындыгын белгиси да. Пакистанга барганың сыяктуу, Индияга барганың сыяктуу, аякта уйга сыйынып атат. Ай ширктердин ата мекени ошол жакта. Бирок Саудияда бири да ширкти көрбөйсүң да. Адамдар ушул жактан барып алып туруп, мен баланча тоого барчым эле, баланча сабыр тоосуна барчым эле, баланча тиги барчым эле десе, жок, аякка барбагын дейт. Эч бир сахаба ал жерге барган эмес. Аякка баруу бидат дейт. Ошол бидаттардан, ширктерден кайтарат да. Ошонсо дагы биз тараптан баргандар жок болбой тураны ишендирге чогулган да. Адамдар ошол жерде туруп алып намаз окуган ордуна намаз таштап коюп тоого кетип калат да. Тоолоп жүрөт. Кардаң апалар басалдаган аталарды жетелеп алып тоого чыгарып, эмне керек? Адам динди билбесе, бая бизде сөз бар го. Баш иштебесе, кол буттун шору дейт, Ошондой адамды ислам дини мыкты билбесе, адамдын денесин шору да, эртең кыямат азаптатат да. Ошон үчүн алхамдулилла Мадинага, Меккеге умрага бардыңбы, умраңды сүннет негизинде аткарып, ошол жерде намазды көбөйт. Маккада намазды көбөйт. Ар бир намазың 100 000 эсе
тавафты көбөйт, таваф кыл, нафил тавафтарды. Кур'ан оку, зикир кыл, колуңан келсе ошол жерде мискиндерге садака бер. Эмне аласың тобу барып? Качан көрдүң эле сахабалар Мадинадан Маккага, умрага, ажыга барганда тоголорго кырып кеткен. Андай бир нерсе бар, бидат да. Динде жок нерсе. Мына ошентип адашуулар пайда болот. Ошон үчүн кээ бирлер жана Каабага келип, Каабаны өпкүлөп, Кааба мечит болгону. Сен Каабадан коркпо. Каабага сыйынба, Каабадан бир нерсе үмүт кылба. Ал мечит болгону берекелүү мечит да. Ал жерге бар дагы дуа кылсаң да Аллахка дуа кыл. Бир нерсени үмүт кылсаң, Аллах Тааладан үмүт кыл. Корксоң, Аллахтан корк. Сыртындагы кийими бар, а? Ошол кийимин кармалып, кээ бирлер ошол жерден барып кайчы менен кезип кетип аны ордап. Ушундай кээ бирлер ошол жерден өпкүлөп, ушундай бир бидаттар кылышат да. Албетте мунун баары сабасыздык да. Адам динди үйрөнүш керек. Ал жерге барып, ажылык кылып, Аллахка дуа кылып, кайта сүннөтүн кетип калыш керек да.